Бабажан Айтматов атындагы гимназия мектеби алгач 1939-жылы Ворошилов атындагы мектеп деп аталып ачылган. Ал эми азыркы Бабажан Айтматов атындагы гимназия мектебинин имаратынын курулушу 1974-жылы аяктап, Михаил Васильевич Ломоносов орто мектеби деп аталып пайдаланууга берилген. 1992-93 окуу жылынан баштап эмгеги элге сиңген Күлгөн айылынын белгилүү инсаны Бабажан Айтматовдун аты берилген. 1997-жылы гимназия мектеби деген статус берилген. Азыркы учурда райондогу чоң, типтүү мектептердин бири болуп, окуу процессинде инновациялык усулдарды пайдалануу менен терең билимдин негиздерине жетишүү деген проблеманын үстүндө иштеп жатат. 2023-2024 окуу жылында жалпы 43 класс комплектиси болуп, 1152 окуучу билим алууда. Жыл сайын 11 класстын окуучулары жалпы республикалык тестирлөөгө катышып, жогорку упайларга ээ болушууда. Биздин мектептин бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандын алдыңкы окуу жайларында жана дүйнөнүн булуң бурчтарында билим алышууда. 2018-2019 окуу жылында бүтүрүүчүбүз Эргешова Муслима 212 балга, 2021-2022 окуу жылында Кайымов Сайхан 203 балга, ал эми 2022-2023 окуу жылында Ибраимова Акмөр 208 балга ээ болушту. 2022-2023 окуу жылында 11 А классынын бүтүрүүчүсү Ибраимова Акмөр алтын тамгага ээ болду. Мектепте мугалимдер санарип технологияларды пайдалануу менен кызыктуу сабактарды өтүп келишет. Жыл сайын биздин мугалимдер мыкты мугалим сынагына катышып, байгелүү орундарга ээ болушат. Педагогикалык жамаат кошумча гранттарды тартуу менен мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоо, жакшыртуу боюнча ар кандай долбоорлорго катышып келет. 2021-2022 окуу жылында Агахан фондунан 2 класс комплект парта отургучтар менен алынды жана мектептин эскилиги жеткен лампалары алмаштырылды. Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоору менен биргеликте уюштурулган проекттин негизинде мектептин терезелери жана сырткы эшиктери алмаштырылды. Эле 7 проектор экраны менен, 1 суу жылыткыч Аристон, 1 түстүү принтер, 2 ноутбук алынды. 2022-2023 окуу жылында 20 жылдык бүтүрүүчүлөр тарабынан мектепке заманбап коңгуроо колонкалары орнотулду. 10 жылдык бүтүрүүчүлөр тарабынан мектептин сырткы спорт аянтчасына прожекторлор коюлду. Бабажан Айтматов атындагы гимназия мектеби райондук, областтык, республикалык деңгээлде уюштурулган коомдук иштерге да активдүү катышып келет. 2022-2023 окуу жылында билим берүү уюмдарынын 1-6 класстарынын арасында өтүлө турган изилдөө долбоору «Окуйбуз, жасайбыз, изилдейбиз» аттуу сынакта маалыматтык, окуу жана изилдөө компетенцияларын, ошондой эле чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтүп, 2 орунду камсыздап, Бабажан Айтматов атындагы гимназия мектеби ардак грамота менен сыйланды. 2022-2023 окуу жылында эмгек жамаатына билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасына мектепке тийиштүү маалыматтарды туура жана өз убагында киргизгендиги үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ыраазычылык кат берилди. 2022-2023 окуу жылында 11 А классынын окуучусу Ибраимова Акмөр Семетей бүтүрүүчүлөр коому тарабынан уюштурулган окурман окуу китеп окуу конкурсунда 1 орунду ээлеп, Дубайга жолдонмого ээ болду. Бабажан Айтматов атындагы гимназия мектеби райондук, шаардык деңгээлде уюштурулган коомдук иштерге да активдүү катышып келет.
23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата өткөрүлгөн «Мен мекенди сүйөмүн» эстафетасында 1-орунду камсыз кылып, Кадамжай шаардык мэриясынын диплому менен сыйланды. 2019 жылы Даминбаева Гүлнура Америкалык посольство тарабынан уюштурулган I Love English аттуу республикалык сүрөт тартуу конкурсунда 1-орунду камсыздап, баалуу белек жана мугалимге методикалык китептер посольствонун диплому менен сыйланган. 2019 жылы Америкалык посольство тарабынан уюштурулган American Song Contest 2019 конкурсунда 11 классынын окуучусу Акимбаева Мерим республикада 1-орунду камсыздап, HP үлгүсүндөгү ноутбук жана посольствонун сертификатына ээ болгон. Биздин мектептин окуучулары жыл сайын окуучулар арасында өткөрүлүүчү республикалык олимпиаданын областтык турунан жеңүүчү болуп табылып, олимпиаданын республикалык туруна катышып жүрүшөт. Быйылкы 2023-2024 окуу жылында 11-Б классынын окуучусу Эркинов Элзат математика сабагынан улуттук олимпиаданын республикалык турунан жеңүүчү деп табылды жана дүйнөлүк олимпиадага катышууга ат салышып жатат. Номер 5 Бабажан Айтматов атындагы гимназия мектебинин мугалимдер жамааты келечекте балдарга билим тарбия берүүдө дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратууга даяр.